мынакей 3-чү максат ийгиликтүү сбор ачылды. Кыскача баягы айтып кетейин, биринчи сборго Сейит уулу Юсупка 2 миллион 340 миң акча менен Индияга кетти. Ал жерден биз Кызылжар эли 1 миллион 10 миң акча бердик, Россиядан акча берилди, Эм банктан салынды. Өзүнүн кошумча акчасы менен 2 миллион 340 миң ушундай акча менен кетти. Экинчи Манат Агаевдин кызы Элмира Жеңиске 30 миң доллар экен. Ага биздин кошумчабыз 570 миң тегерегин акча бердик. Калганы өзүлөрүнүн собуру менен 30 миң доллар болду. Ал эжебизге кетти. Үчүнчү азыр максат элибиздики. Ушул убакка чейин топтолгон өзүлөрүнүн бар акчасы 415 миң сом акча бар экен. Ошо менен биздин кетинде балдарды ыктыярчы балдар чыкты эле. Бүгүнкү топтолгон акча 68 миң 672 сом акча болуптур. Машалла. Мынакей ушул жерде азыр көпчүлүк жамаат менен Жолдош экени амирсап кылып шайладык. Жолдош кетип Жолдош келиңиз. Кудай кааласа мындан бияка Жолдош эке амирсап кылып бизди баардыгыбызды каяка ишке жумшайт, кандай иш чара кылат, мынакей Жолдош экенин айтканы боюнча иш алып барабыз. Өзүңүзгө бир бухгалтер дайындайсыз. Ошо менен сизге мынакей бул акча 415 миң сом максаттын апасынын колунда 415 миң. Сизге биз 68 миң 672 сом менен сизге мынакей өткүзүп берип атабыз. Мындан бияка сиздин отчетуңузду сиз берип турасыз. Сиздин отчетуңуз менен сиздин айткан иш чараңыз менен биз кызмат кылып турабыз. Эртеңден баштап Кудай кааласа чоң ишти баштайбыз. Колдон келишинче канча сумма чачылды. Биз башында 800 миң сумманы укканда чочуганбыз да. Ой, ушул сумма кантип болар экен дегенбиз да. Чынында, мына нере теби көзүстө турат. Шу дагы чочуганбыз да. Ал мындан көп сумманы топтоп коюп атабыз да. Кудай буйруса мына бул максат ийгиликке деле тез эле топтолот да. Элибиз ынтымактуу болуп, баарыбыз биримдикте болсок, бул нерсени тез эле топтоп коюп турган нерсе экен да. Биз убакыттан уктурбайлы, бул максат ийгиликти мүмкүн болушунча тезирээк жөнөтүш керек да. Sen экинчи бөлүм, биринчи бөлүм калпак, терс бол бөлүнүш жок да. Келди, кыркуу, чаргана, бешкана. Баардыгыбыз мусулманбыз, иншалла. Ошого аракет кылып, ушул балага аракет кылып берип коелу, Кудай кааласа. Алла берет баягы. Биз эми жөн эле кызматтабыз. Алла үчүн биз соопчулукка чыгып иштеп берип коелу.